Саламатсыздарбы, урматтуу Парламент радиосунун угармандары. Маанилүү маек рубрикасынын бүгүнкү меймандары Жогорку Кеңеш төрагасынын алдындагы аялдардын жана балдардын теңчилиги маселесин караган атайын кеңеш бар. Ошол кеңештин бүгүн жыйыны болуп, анын алдыда аткаруучу иш пландары бекитилди. Бул багытта маалымат алуу үчүн студияга чакырып жаткан меймандарыбыз Жогорку Кеңеш депутаттары Курманалиева Жылдыз Кочкоралиевна, ошондой эле Төрөбекова Нуржамал Турсуналиевна жана акыйкатчы орунбасары Назаралиева Айчүрөк Калыбековна студияда. Саламатсыздарбы, студияга кош келдиңиздер. Бүгүнкү күндө ушул аялдардын жалпы эле гендер маселесине, балдардын укуктарын корголушуна бир гана тиешелүү ведомство, министрликтер гана көңүл бурбастан Жогорку Кеңеш акыйкатчы институту менен биргеликте олуттуу маани берип келет. Планга кандай сунуш бере алдыңыздар? Кимиңиздер айтып бересиздер? Саламатсыздарбы, биринчиден рахмат чакырууңуздарга. Экинчиден бүгүн өзүңүздөр көргөндөй, ошо аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо, ошо гендердик теңчилик боюнча чоң жыйын болуп өттү. Бул аябай жакшы жашаган. Себеби биринчиден ушул төрагабыз өзү белгилеп кеткендей, бүгүнкү күндө ушул гендердик теңчиликти ушул парламенттен байкасак болот. 31 аял азыркы убакытта депутат болуп отурабыз. Албетте аялдар үчүн бул аябай жакын, жүрөккө жакын маселе. Себеби ушул аялдар биз аябай күйүмдүү боорукер болот экенбиз. Бул жерде эми аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо боюнча бүгүн чоң жыйын болуп өттү. Ушул жерде мен эми бир эле белгилеп кетчү нерсем, Ички иштер министрлиги өзүнүн отчетун көрсөттү. Мындай эсли эгерде ушул аялдарга, балдарга кандайдыр бир зордуктоо ушундай эмнелер болуп атса, ыдык көрсөтүү болуп атса, анда ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот деп. Мен да бир кошумча айтып кетейин дегенмин. Кечээки күнү ушул 23 мартта прокуратурада тегерек столго катышканмын. Ошол жерде да билдим. Андан мурун ушул санарип министрлиги да бизге отчет бергенде дагы байкаганмын. Азыркы убакытта 2 күндөлүк деген бар балдарыбызда. Ошол 2 күндөлүктө ушундай функция бар экен, жардам деген. Ошол жерде азыркы убакытта көп балдарыбыз, мигранттын балдары бар, ушул тайнеси же ушул жакын адамдарына таштап кетип, айла жок көп ата-энелер миграцияда жүрүшөт. Ошол балдар ушул функциядан пайдаланса болот экен. Ал жерде ошол функцияда жардам деп ушул жазылганда эле, ошол убакытта эле Ички иштер министрлиги реакция жүргүзөт экен. Алар ошол убакытта эле келип, ошол мектепте ошол кайсы жактан болду, эмне болду чыгат эми 2 күндөлүктө. Ошондон пайдаланса болот экен, мен ушуну коомчулукка айтып коеюн дегем. Экинчиден, ушу эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги дагы айтты 5200 деген тез жардам. Ал жерде бул эми азыркы убакытта аярлуу катмардагы майыптыгы бар адамдарыбыз көп. Алар дагы көбүнчө көрүп атасыздар, мындай жакын адамдарынан ыдык көрсөтүп, же ушул уруп, кандайдыр бир зордук зомбулук көрсөткөндө дагы аны көбүнчө эле ушул жакын адамдары жаап жашырып койгон убакыттар бар да. Анан ошондо ушул 5200-гө дагы булар кайрылуу кылса, ал убакта сөзсүз ушул соцсадисттер, сөзсүз ошол жердеги участковыйлар реакция кылып келишет экен. Ушуну мен мындай коомчулукка айтып коеюн дегем да. Андан сырткары эле эмнегедир бүгүн ушуну карап отурсам, аны айтышпады. Ошо 5200 бул ушул майыптыгы бар, аярлуу катмардагы адамдарыбызга, ал эми биздин ушул жаш балдарыбызга ушул 2 күндөлүктө ушул функция бар экен. Чукул жардам. Нуржамал Турсуналиевна, сиз эгер адистегиңиз боюнча алып караганда англис тилчи катары мен тааныдым. Ошондо англис тилиндеги адабияттарда ушул тема кандай көтөрүлөт? Мындай баам салып көргөн жоксузбу жеке? Англис тили адабиятында мен негизи өзүмдүн баамымда булар да аябай катуу карайт. Балдарды коргоо, бул зор-зомбулуктун алдын алуу бизге караганда аларда азыраак болот. Алар балдарды түшүнүү менен карайт. Аларда көбүнчө балдарга зор-зомбулуктар азыраак болуп, ушул балдарды укуктары корголот. Эми негизинен мен мугалим болуп адистикти бүткөнүм менен мен өкмөттө социалдык адис болуп иштегем.
как раз ошол менин жумушума байланыштуу бүгүнкү иш чара болду. Аябай кубанып отурам. Ушул мамлекеттик деңгээлде, жогорку кеңештин парламенттик деңгээлде ушундай иш чара болуп, биздин азыр зор зомбулуктун алдын алуу, гендердик теңкичилдик, балдарды коргоону алдын алып келип көптөгөн иш чаралар болуп эле келе жатат, бирок зор зомбулук баары бир токтобой эле келе жатат да. Ошону азыр учурдан пайдаланып алып кетет элем. Менин өзүмүн жеке сунушум. Ушу зор зомбулук менен иштеген адис катары зордук зомбулуктун алдын алууну, эми ооруп калганча анын профилактикалык жолдорун издешибиз керек да. Ошон үчүн биз балдарды үйдөн тарбиялаш керек деп ойлойм. Анткени ошол үйдө ата жубайына өзүнүн тарбиясын көрсөтүп, жубайына жакшы мамиле жасап, кыздарын абдан сыйлап, ушул балдарыбызга, өсүп келаткан балдарыбызга өзүнүн тарбиясын көрсөтсө, үлгү көрсөтсө, кийинки бул көчөгө чыкканда анын келечекте болуп аткан жубайына ал ошол тарбияны көргөн бала кайталабайт. Мисалы, менин жолдошум мага аябай жакшы мамиле кылып, мени сыйлап, кыздарын сыйлап төргө өткөрсө, кийинки кезде дагы ошол менин балам чыгып көчөгө көрсөтүп, зор зомбулук уядан эмнени көрсө ошону кайталайт. Ошону мен алдын алуу иштерин үй бүлөдөн башташ керек деп ойлойм. Ушул сунушумда анткени бардык нерсенин алдын алуу иштерин ооруп калганча, мисалы профилактикалык нерсени башташ керек, ошону үйдөн башташ керек, үй бүлөдөн башташ керек деп ойлойм. Мынакей ушул эле учурда акыйкатчы институтуна сөз берердин алдында негизи азыр бизде эмне бар? Сиздер баягы жабык жайларда болуп, андагы адамдардын абалын көрөсүздөрбү, же бул башка жана атайын ыдык көрсөткөндөрдүн өзүнчө бир борбор аркылуу ишке ашабы? Себеби мына азыр балдар арасында зордук зомбулук деп атабыз. Алардын мисалы азыр эмне болот? Кече жакында эле депутат Улукбек Карабек уулу дагы айтып кетти, ошо мектептердеги салык чогултуу аркылуу канчалык бир деңгээлде берекетчилик дейбизби, ушундай кысым көрсөтүүлөр болуп атканда, балдардын ошондой терс таасиринин аркасында майып болуп калып атат, же өмүрүнө бир зыян келип атат. Ошол балдар жоопкерчиликке тартылып, азыр жабык жайларда отуруп калган болсо, аларга кандай мындай коррекциялык иштер жүрүп атат деген маселеде сиз кандай ой айтасыз, Айчүрөк айым? Эми акыйкатчы институту дайыма пландык жана пландан тышкары мониторингдеп жүргүзүп келет. Негизи могу сиз айтып кеткен маселе аракет боюнча 2 жылда бир жолу сөзсүз түрдө бүт республика боюнча мектептерде мониторингден өтөт да. Ушул жылы как раз ошо 2 жыл толук убактысы келип, ошо аракет боюнча баштай турган учурубуз да азыркы учурда. Андан тышкары мен толугу менен макулмун. Эң башта ошо үй бүлөдөн башталат да негизи. Балдарыбызга үйрөтүш керекпиз. Чочун киши менен кантип учураш керек, же болбосо сүйлөбө, эч нерсе алба, бияка жүрү десе барба деп ошонун баарын тең. Мисалы үчүн биз 2024-жылы Корея өлкөсүнө барып үйрөнүп келдик адам укуктары боюнча. Ошол жерде мэрияда атайын бир чоң бөлмө бар экен да, мындай как симулятор, комната симуляторов экен да. Лифтке кантип кирип чыгыш керек, бала, кичинекей бала. Ошол жакта 3 жашар кичинекей балдарды садиктен алып келип үйрөтүп кетти да. Машинаны кантип айланып өтүш керек, жолдон кантип өтүш керек, ошол нерсенин баарын тең ошо бала бакча тарабынан ошо үйрөтүп баштайт да. Биз ошолордун баарын тең бала бакчадан баштап үйрөтсөк, бизде жандай зордук зомбулук иштери кичине азаят деген ойдобуз да. Бул ооздеги эле көрсөтмө куралы менен үйрөнө турган нерсеби, же атайын ошондой жабдыктар, шарттар бизге ылайык келиш керек? Симулятор деп коебузбу, атайын жанагындай. Биз түзө алабызбы? Лифттер бар экен, кичинекей жасалма лифттер, кичинекей кадимдей машинанын модели турат, жолдордун модели турат. Ошол жака буттарын чечип кирип, ошол комнатага бүт андай көрсөтүп, анткени балага көрсөтүш керек да. Бала түшүнбөйт айтканда. Ага көрсөтүп, баарын тең жантып айтып беришет экен да. Анан биз дагы ойлоп койдук, ошондой биздин деле мэрияларда болобу, башка жана бала бакчаларда болобу, бүт ошондой нерселерди көрсөтүп айтыш керек да. Баягы жол эрежелерин деле үйрөтүп атпайбызбы окуучуларга, жанагынтип чыгып сыртка милиционер менен, гаишниктер менен чогуу иш чаралар өтүп атпайбы. Ошондой сыяктуу көрсөтүш керек да кичинекей балага. Биз ойлойбуз, кичинекей бала эчеке билбейт деп. Ошо 3 жашка чейин эле ошо башташ керек да, 3 жаштан баштап балдарды үйрөтүп башташ керек мындай нерсеге. Албетте анын үчүн биздин керектүү деңгээлде баягы агартуу билими бар
тарбиячылар керек, билими жогору мугалимдер керек. Андан тышкары биз дайыма айтып келебиз, ар бир мектепте психолог болсун деп. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мектептеринде бар психолог. Ал эми жердеги аймактардагы мектептерде психолог деген жок. А биздин балдар болсо көбүнчө ата энеси менен сүйлөшкүсү келбейт бүгүнкү күндө. Же телефон чугулайт, же чоочун кишиге айтып берет, же болбосо ошо психолог ошондой сыяктуу нерселерге, мындай башка кишилерге жакшыраак ачылат да. Ошондуктан биз дайыма айтып келебиз, сөзсүз түрдө психолог болсун деп. Соцпедагог бар, бирок соцпедагог көп барышпайт экен да, соцпедагог. Бир мектепте мисалы 2000-3000 окуучусу ошонун баары бир эле соцпедагогдун түйшү болуп калат да, же дагы кошумча жардамчылары болуп алардын. Жок, бир эле соцпедагог болот. Соцпедагогдун андан тышкары да милдеттери көп да. Жандай мигрант балдары менен иштейт. Турмуш абалдагы балдардын баарын тизмесин билиш керек, аларга эмне муктаждыгы бар, ошонун баарын тактап алар, анын эмеси чөйрөсү башка. Ошондуктан психологду сөзсүз түрдө биз киргизиш керекпиз ар бир мектепке. Азыр эмне көбөйдү? Биринчи суроомду тактай кетейинчи. Коррекциялык жумуштарды кантип алып барасыздар? Мисалы, азыр ошол жаза мөөнөтүн өтүп жаткан балдар болсо, балдар колониясында алар менен иш кандай жүрөт деген суроону жооп. Жыл сайын биз ошо колонияны барып мониторинг кылып келебиз. Былтыр дагы барганбыз. Бүгүнкү күндө алар Вознесеновкадан көчүштү. Кеминдеги айылга барып, жакшы жаңы имаратка көчүп барышты. Биздин мындай позитивдүү жагы, балдар азыраак да. Бүгүнкү күндө жана конфликтке барган, мыйзам менен конфликтке барган балдар азыраак. 20 биз барганда ошондо бир 40ка чукул болчу да. Айрымы уже жазасын алып өтүп аткан болчу, жарымы болсо дагы жазасын өтөй элек да, эмелери чечим чыга элек. Аларды эң башта биз биринчи баягы кармоо шартында адвокат берилди беле, берилген эмес беле, мыйзамдуу өкүлдөрү бар беле, жок беле, ошонун баарын тең тактап документ менен карап чыгабыз да. Андан тышкары сот учурунда жандай онлайн заседание деп коет. Балдар көбүнчө биз сурамжылоо кылганда алар айтты, бизге онлайн заседание кереги жок деди. Эмнеге десек, анткени онлайн заседание болгондо биз өзүбүздүн адвокатыбыз менен баягы сырдуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албай калат экенбиз дейт. Андан тышкары техникалык үчүнчүлүктөр болуп, сотто баягы жүрүп атканда процессте айрым учурларда укпай калат экенбиз деп алар каршы болушту да ошо онлайн заседание. Ал эми директор, колониянын директору менен сүйлөшкөндө ал айтат, мага наоборот ошо балдарды сот отурумуна чыгарган бизге терс дейт да. Эмнеге десек, 10 күндө чыгарат экен да балдарды, жыйнап 10 отурумга 10 баланы чыгарып кетсе, 10 күнгө кетет дейт. Анан 10 күнгө кеткенден кийин булар дейин ошол жака барганда СИЗОдо отурушат да, чогуу башкалар менен чогуу. Уже психологиясы башкача бурулуп калат дейт да. Анткени алар башка да чоң кишилер менен чогуу отуруп атат. Айрым учурларда шарттар туура келбей калат, баягы камералар көбүрөөк болуп мындай толуп кетет. Ошол учурда булар 10 күндөн кийин келгенден кийин уже таптакыр башка балдар болуп калат дейт. Ошон үчүн бизге баягы колониядан алып чыгып отурумга алып барган бизге мындай көп, биз ага жакшы карабайбыз деп колониянын директору айтат. Анан эки жактан карап көрсөңүз, алардыкы да туура, бияктан карап турсаңыз, процессуалдык жактан балдардыкы да туура. Ошондуктан көп нерселер бар мындай. Мына азыр акыркы мезгилде бир гана зордук зомбулук күч колдонуу аркылуу эмес, жанагындай психологиялык деп айтып атабыз. Анан акыркы мезгилде интернет аркылуу дагы эмоционалдык буллинг деген, кибербуллинг деген нерселер да чыкты деп атат да. Ушул боюнча алдын алуу иштери кантип жүрүш керек? Балдарды телефон албасын деген бир талап коюлду деле бир убагында. Буллингке буллинг менен күрөшүү албетте жүрүш керек, сөзсүз түрдө. Анткени бүгүнкү күндө ар бир бала жок эле дегенде бир 3-4 чатта отурат, жок эле дегенде. Анан бири-бирине жандай маалыматтарды жөнөтүшөт, анан чыгып алып жана мушташылышат. Ошондой нерселерди алдын алуу максатында албетте жана психологдор көп жакшы бир ролду ойнойт да. Анткени буллинг болгондо бирөөгө айтыш керек да, же ата энесине айтыш керек, же башка бир психолог айтса болот. Ал бирөөгө айтыш керек да. Айтпаса бизде жанагындай суицидке барган, өзүн өлтүрүүгө барган учурлар көбөйүп кетип атат. Биз себебин билбейбиз. Эмнеге десек, анан айрым учурларда жанагынтип жок ата энеси миграцияда деп айтабыз. Бирок анын ишинин жагдайы башкача болуп чыгат да кээ кезде.
мына заман өзгөрсө ага жараша ар кандай кылмыштын түрү дейбизби же жүрүм турумдун башкача бир элементтери дейбизби ушундай нерселер чыгып калып атат. Мисалы биз азыр айтып аткан буллинг жөнүндө мыйзам базасында жок болуш керек же барбы? Себеби жаңы термин сыяктуу болуп атат да. Эми обычно квалификациясы деме доведение до самоубийства деп кылып атышат бүгүнкү күндө. Бирок буллинг деген мен окусам керек эле бар, жана правонарушение да бар болуш керек эле. Уголовныйда жок. Уголовныйда ошо кылмыш жаза кодексинде өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү деген сыяктуу квалификацияланып келет. Ал эми баягыдай жаман жагдай менен бүткөндө. Ал эми буллинг учуру болсо жанагындай правонарушение менен кайрылган учурлар болуп атат бизге акыкатча. Биз ошол эле замат дароо эле мектепке жазабыз, мэриядагы департамент образования ошол жака жазып атабыз. Алар карап чыгып бизге өздөрүнүн эмелерин жөнөтүп атат. Бирок айрым учурларда ошо буллинг көрсөткөн балдарды былтыр мына мониторинг жүргүзгөндө бир кызыктай жагдай такталды да. Ошо жаман жүрүм туруму жаман балдардын баарын эле барып 10-чу мектеп бар экен Бишкекте. Ошонун мектептин ичинен эле баарын тең которуп коет экен да. Ал балдарга мындай чара көрөйүн десе, Кошул ташыл болуп чөйрөсү бир болуп калат да. Анан бул балдарга ата-энеси негизинен 18 жашка чейин жооп беришет да балдаргачы. Эгер бала ошондой нерсеге барып атса, демек ата-энесин жазага тартыш керек. Жазага тарталы десе болгону 1000 сом анын айыппулу. Ал 1000 сомду ыргытып коет экен дагы кетип калат экен. Ошондуктан биз ошондой сунуш киргизгенбиз кабинет, министрлер кабинетине. Ата-энелердин милдетин аткарбаган учурларда аларга карата жазаларды жогорулатыш керек деп. Анткени эгер түшүнбөсө чөнтөк менен жазалаш керек деп. Жанагы балдарды бүт жаман окуган балдарды же жүрүм туруму жаман начарлы баарын тең бир мектепке чогултуп койгон бул жакшы кесипет эмес да. Барып аны да мониторинг кылып келдик ал мектептин. Кандай иштейт экен десек, көбүнчө балдар барбайт экен мектепке. Ошол аз келген аяка отурулгандан кийин ошо мектепке барбай коюшат экен дагы. Кантип алар бүтүп атат ошол мектепти деген биз көптөгөн суроолорду жаралып, анан кийин биз прокуратурага жөнөтсөк, директоруна ошо жаза чарасы колдонулуп, бүгүнкү күндө директор алмашкан. Бирок окууну кандай болуп атат, дагы бир жолу ошо барып мониторинг кылып келебиз деген бир ойдобуз да. Бул эми балдар темасы болду. Ал эми аял затына тиешелүү болгондо, мисалы бүгүнкү эле жыйын жүрүшүндө айтты, жана региондогу депутат айымдарга карата көрүлүп жаткан бир кысымдар болуп аткан нерсеге ушул аял затына тиешелүү болгон маселеде пикириңизди билгибиз келди. Балдарга неме кыстырма кетпейинби? Ушул абысымен туура айтты. Неме деп баягындай психологдор сөз керек деп. Мына шаарларда психолог мектептерде бар болгону менен аймактарда жок да. Анан мен практикамда билем, ошол бир окуучу кыздарыбыз бир жума мектепке келгенди деп бизге неме түштү. Анан социалдык адистер ушундай участкойлор биргеликте иштейт. Анан барып биз сурасак, ал кыз айткан жок. Анан биз психолог чакырсак, ал ушул психолог айтып бериптир. Эже айтмакчы. Бүт сырларын айтып бериптир. Ал каяка барып аткан, эмне себептен сен качып кетип атасың? Себеби ал кыздын ата-энеси ажырашып кеткен. Ал кызга үйдө мээрим жок, атасы карабайт, чоң энеси эми көңүл бөлбөйт. Ошентип баягы психолог айтып берди. Ал кыз ушул телефондон бирөөлөр аркылуу ага мээрим берип, алдап чакырып бир жерге топ болуп, жыйынтыгында участкойлор ошол бир кылмыштуу топ бир кыздарды бир жака үгүттөгөн кылмыш ишин ачып берди да. Ошон менен кыз мектепке жакшы келип, психологдун жардамы менен мектепке келип, анын психологиялык немеси жүрүм туруму өзгөрдү, жакшы. Биз канчалык айтсак деле бизге айткан эмес, ушул психолог ачылып, бүт сырларын. Бул психологдун керектигин мен ошол ар түрдүү маселеде көтөрөйүн деп аткам, ошол сөз керек деп айтам. Азыркы учурдан пайдаланып сөз аймактарга да жок дегенде, мисалы 10 мектепке, 7 мектепке иш күнү ар бир мектепке бір күндөн кыдырып иштеп берсе, көп окуучулардын алдын алуу, суицидтин алдын алуу жолун табат элек. Аялдарга тиешелүү маселеде пикириңиздерди угалы? Мен да кичине кыстырма алып кетсем болот. Бул ушул мен да макулмун, өзү психолог сөзсүз керек. Бирок өткөндөгү жыйында дагы ушул психолог ар бир жок дегенде бирден мектепте психолог болуш керек деп эмне алганда, бирок саламаттык сактоо министрлиги бизде жетишпейт деп жооп берди да бизге.
Анан ошол өткөндө ошо тегерек столдо дагы биз өзүбүз эми сунушубузду айттык. Агартуу министр жок, азыр агартуу министрлиги болбой калды жогорку билим берүү боюнча министрлик. Ал жака айттык биз кош адис кароо боюнча. Юрист деле ошол юрист психолог сөзсүз. Себеби керек бул замандын талабы болуп калды да. Педагог психолог сөзсүз керек. Ушундай кароо боюнча кандай оюңуздар деп. Булар дагы ушул карап баштадык. Эми жаңы набор кылгандан баштап ушундай эмне кылабыз деп чакырдык. Кош адис, жок, кош адис. Эки эмне сразу юрист психолог. Себеби юристтер дагы сөзсүз психолог болуш керек да. Сөзсүз. Антпесе суд процессине мисалы психологдорду өзүнчө чакырып атпайбы? Ооба. Эки бара болбойт. Анан ушул мына педагог психолог дагы бул сөзсүз керек. Ушул даже ушул эми врачтар го эми көбүнчө психологияны окуйт. Биз деле эми баягы юридический психологияны окуганбыз, бирок эми анчалык терең эмес да. Анан ошого ушундай кош адисти кароо боюнча биз сунушубузду бергенбиз. Алар да колдошту. Буюрса ошентип киргизебиз деп өздөрүнүн пландарына. Негизи балдар темасына келгенде бул балдарга карата көрүлүп жаткан бир туура эмес мамилелер акыркы мезгилде эле чыга калган эмес экен. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун ак кемесин алып көрө турган болсок, Орозкулдун жана кичинекей балага көрсөткөн кысымы дейбизби, күч колдонуусу дейбизби, мектепке баруусуна деле бир топ жолтоолук кылды эле го. Ошол сыяктуу басым. Ошол нерсе акыры жүрүп деле биздин күнгө келди окшойт. Убагында чара көрбөсө бул маселеге жалпы коом жапырып турбаса, ошол балага эмес, акыл эси жайына келип токтолуп калган аял затынын деле ошол нерседен чыгып кетишине бир кыйынчылык жаралып атат окшойт, психологиялык жактан дагы башка себептерине. Келиңиздер, аялдардын эме айтып кетпеди Укей айым Байзакова деген өзү майыптыгы бар депутат экен, жергиликтүү кеңеште. Ошол арада жергиликтүү эркек депутаттар дейт басым көрсөтүп атат, психологиялык жактан кеткин деп, мандатын тапшырып кетти. Аябай бул жат көрүнүштөр, бул туура эмес да. Биздин конституцияда жазылганда баарын укугу бирдей болуш керек. Сен майыпсыңбы, буту колуң сообу, эркексиңби, аялсыңбы, баласың, баарыбыздын укугубуз бирдей болуш керек да. Бул туура эмес да. Аны эл шайлап алды да, алар эме болгон жок да. Ошол жергиликтүү эл шайлап ошол аялды шайлап алган. Анан жана басым жасаган туура эмес. Жанында отурду да, анан милицияга айрылган дейт былтыр. Милицияга айрылса эч кандай жыйынтык чыккан жок дейт. Эми жергиликтүү бийликтин депутаттары болуп атса, балким ошондон чыкпагандыр деп, эгер керек болсо бизге кайрылыңыз десем, ага чейин Талайкөл кызы Жылдыз Айымдын вице-спикери өзү келип, мага келиңиз азыр кабыл алууга деп, азыр кабыл алууда отурат. Бүт жагдайларды азыр айтып берсе, мен ойлойм, бир жыйынтык вице-спикер жыйынтык чыгараттыр. Бул эми психологиялык атака дейбизби, ошол нерсенин бир түрү болсо, ал эми жанагындай мойнуна дөңгөлөк салып коюп, курал атуучу куралдарды колдонуп ийип, аялдардын өмүрүнө залал келтирген деле көрүнүштөр болуп атпайбы? Ошондо үй бүлөлүк зордук зомбулук деп коебуз. Эми анын жок дегенде кошуна колоңунан сурамжылоо, байкоо деген иштерди ошол аймактык тескөөчүлөр эле жүргүзөбү же кварталдык бөлүм дейбизби? Азыр акыркы мезгилде ушул нерсени кимдер алып барыш керек? Негизи эми биз баягы көбүрөөк өз ара аракеттенебиз да министрликтер менен. МТСО көбүрөөк эмгек министрлиги. Алар жыл сайын баягы подворовый обход деп коет го. Балдар боюнча, аялдар боюнча подворовый обход жасайт. Коро барып баягы сурамжылоо жүргүзүшөт да. Бирок ошол учурларда дагы аялдар айтпай коюп атпайбы? Мына мисалы үчүн официальный статистиканы алсаңыз, эгер жыл сайын бизде үй бүлөлүк зордук зомбулук зарегистрированный случайлар, катталган случайлар 3000ден өсүп турат да негизинен. Эми биз муну айтып атабыз, баягы социалдык тармактары эме ачык айкын чыгып атышат, уже коркпой калышты биздин айымдар, выявляемость көбүрөөк деп атабыз. Бирок ошол эле учурда биздин коргоо ордерин алган аял учурлары көбүрөөк болуп атат да, катталган учурда. Мисалы үчүн 13.000 зарегистрированный случай болса, 14.800 охранный ордер берилген. Демек, 1.800 учур алар просто кайрылган жок милицияга, жана арыз менен. Күйөөсүнүн үстүнөн кайрылган жок, же болбосо кайнатасынын үстүнөн кайрылган жок. Эмнеге? Уяр анткени.
биздин бар деле биз кыргызбыз да. Эл эмне дейт, анан эртең бул балдарымдын атасы деген учурлар көп болот да, жагдай көп жолугушат. Берген учурларда да булар азыр бүгүнкү күндө ойлонуп атат да, баягы киргизбедик белек. Эгер атасы соттолсо анда баласы кийин мамлекеттик кызматка иштебей калат, анда ойлой кишет. Эгер мен азыр күйөөмдүн үстүнөн жазып койсом, анан кийин аны ага карата соттун чечими чыкса, менин балам чоңоюп анан кийин келечегин ойлоп кетет да. Биз айтабыз, ага чейин сени өлтүрүп койсом эмне болот десе, анда ойлонуп калып атат да. Мисалы, жетекчилик тарабынан кол алдындагы кызматкерге карата мамилени ишин сактап калыш үчүн айла жок оозун жапканга туура келет, а бирок өзүнүн келечек тагдырын, азыркы абалын ойлосо, анда бардыгына көз жумуп кетип калгысы келет дегендей. Ушул маселеде кандай болот кайрылуулар? Эми домогательствону айтып атасызбы? Эми кодулоо, басмырлоо дегенди. Эми былтыр 2025-жылы февралда президент кол койду конвенция 190 ратификациялоо боюнча. Абдан жакшы иш. Буякта эми айтып кетиш керек, депутат айымдардын иши зор. Ошол конвенцияны алдыга жылдырып, аны ратификациялап, аны биздин ажообуз кол коюп, бул өтө жакшы жагдай. Ошол эметкенден кичине мындай жылыш бар да бул багытта. Анткени ага чейин бир гана статья бар болчу, хулиганство менен, ошо менен эле тартылчу аялдарга жандай эметсечи, кодулоо кылса. А башка статья жок. Бүгүнкү күндө ошол статьяларды киргизүү боюнча азыр Камил Абдырзаковна дагы иштеп атат. Буюрса, ошо укук кылмыш жаза кодексине правонарушение киргизип берсе, жакшы болот да. Ошонун багы тең алдыга жылат. Анан учурлар бар бүгүнкү күндө кайрылган. Мисалы үчүн Акыйкатчы институтуна 2-3 учур бар, ошентип кайрылган. Бирок, к сожалению дейбизби, баягы далилдөө өтө оор да. Анан мени кармап койгон, анан кийин мени ушундай кыласың деп айткан, мунун баары тең баягы тет-а-тет өтөт да. Башка кишилердин катышуусу жок. Ошондуктан мунун далилдөө өтө оор. Албетте кылмыш иши алдыга жылган эмес. Өлөдөн баштоо керек деп ойлойм, зор-зомбулуктун алдын алуу боюнча. Анан жанагы сурооңузга зор-зомбулуктун алдын алуу боюнча, мисалы, эми шаарларда өздөрүн коргоп арыз жазышат да, аймактарда аялдар кеңештерине кайрылса болот. Ушул боюнча айтып келип аткан. Биздин институт баягы көз карандысыз эксперттер менен чогуу изилдөө жүргүзгөн. Майыптыгы бар аялдар жана кыздарга сексуалдык зордук зомбулуктун учурлары боюнча кантип документтештирүү керек жана кантип мониторинг кылыш керек. Ошонун жыйынтыгын буйруса ошол советте кеңеште көрсөтүп айтып берели деген ой берди, киргизди, сунуш киргизди. Зульфия айым ошо экспертибиз кабыл алабыз деп Эрке айым айтты, Эрке айым. Ошондуктан буйруса бүтөбүз. Керек болсо барып ошо презентациясын көрсөтүп, анан кандай мыйзам өзгөртүүлөргө барыш керек, ошолорду бүт айтып беребиз да, буйруса. Зордук зомбулук бир гана балдар арасында же үй бүлө ортосунда, аял эркек ортосунда эле эмес, мисалы кайненеге карата, кайнатага карата дегенде маселелер чыгып калат да. Ошол учурда бир мыйзамдык алкакта таризделе турган тартиптери барбы? Албетте. Былтыр Ашымбаева депутат тарабынан киргизилбеди. 7 август 2025-жылы киргизилип, бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зордук зомбулук бул бир гана күйөөсү тарабынан же болбосо аялды тарабынан же балдар тарабынан эмес, бүгүнкү күндө ким сиз менен чогуу үйдө жашап атса, убактылуу болсо да жашап атса, ошол тараптан зордук зомбулук көрүп атсаңыз, бул кайната болушу мүмкүн, жээни болушу мүмкүн, бир айга келген. Ошонун баары тең бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зордук зомбулук болуп эсептелинет. Рахмат, анда акайын студияга келип бергениңиздер үчүн. Урматтуу радиочулар, өзүңүздөр айткандай, Жогорку Кеңештин төрагасынын алдында аялдардын, балдардын укуктарын коргоо, гендердик теңчилик боюнча кеңештин кезектеги жыйыны болуп, анда алдыда аткарылуучу иштердин максаттуу пландары белгиленди жана буга чейинки аткарылган иштердин дагы маалыматтары баяндалды окшойт. Бүгүн студияда мейманда Жогорку Кеңеш депутаттары Курманалиева Жылдыз Кочкоралиевна, ошондой эле Төрөбекова Нуржамал Турсуналиевна, Акыйкатчынын орун басары Айчүрөк Назаралиева студияда болду. Саламатта болуңуздар.